2005-жылдын 10 декабрынан тартып ЛТР деп аталган канал дүйнөнүн 50ден ашык мамлекети спутник аркылуу көрө ала турган кыргыз телевидениясынын алгачкыларынан болду. Чыгармачылык жол анын ичинде теле кызматкери болуу абдан жоопкерчиликтүү. Алардын баягы бизге көрүнбөгөн түйшүктөрдүн баары ошол биздин ашканабыздын ичинде болот. Анан биздин ЛТРде мен быйылкы жылы 11-чи башкы директор менен кызматташып атам десем болот. Бунун башында ошол айтып кетиш керек, Кадыр Кошалиев ачкан биздин ошол мен бир чакан аңгемеде жаздым эле, Кадыр Кошалиевдин бут кийими жөнүндө деп. Барбаган эшиги калбай, ар нерсени баштаганда кыйынчылыгы бар. Ушу төмөн түйшүк менен баштап анан акырында тамашачыны аралаш кылып баягы батинкесин жыртылып калса анан кийин тиги Султан Абдрахманов анда башкы директордун орун басары эле айтып атпайбы тамашалап. Сени тиги чатырга ыргытып коелу, кийин музейге коебуз деп. Айткандай эле ошончо түйшүк менен башталган. Үркөрдө болгон бир онго жетпеген жамаат дегенде баягы Бишкек өкүлчүлүгүндө. Кийин анан бара-бара көбөйүп, жамаатыбыз көбөйдү. Материалдык техникалык жабдууларыбыз айтсак азыр жомок дейт, бирок чындап эле жомоктогудай болгон. Бир камера менен концерт тарткан күндөр болду. Бир камера менен бардык баягы 2 камера тартып аткандай кылып тартканга туура келди. Транспорт жагынан маселе болду, бирок анын баары бүгүн артта калып, мына бүгүнкү күндө жабдууларыбыз кадыресе баягы тарых таржымалы кылымга тете телекомпанияларга теңелип калды. Кудайга шүгүр. Эл деп ырымдалып коюлган аталышы айтып тургандай, элдин калың катмарынын таламын, табитин эске алган канал. Башкы кеңсеси, кеңири студиялары ош жергесинде орун алган. Бишкектеги студиялары менен биргеликте теңме-тең иш алып баруу менен түз эфирдеги телекөпүрөлөрдү бир кишидей уюштуруп отурган эки тараптын эмгек жамааты ырыс алды ынтымак деген ураандын үлгүсү десек жаңылбайбыз. Эки тараптан тең Кыргызстандын түндүгүнөн дагы түштүгүнөн дагы каалаган материалыбызды, каалаган көрсөтүүбүздү тартып чыгара алабыз. Бирок бул жакта дагы бир нерсеси, оорчулугу, бир эле көрсөтүүбүз биздики Оштон дагы Бишкектен да чыгат. Андыктан бир эле көрсөтүүгө Оштон дагы Бишкектен дагы студия даярдаш керек болот. Башка телеканалдардыкы бир көрсөтүүгө бир эле студия даярдап, бир көрсөтүүгө бир эле чыгым боло турган болсо, биздики ушул жагынан кичине оорчулук жаратат. Бир көрсөтүүгө 2 студия даярдаш керек болот. 6 студиябызды быйыл өз күчүбүз менен жаңылап, баардыгын жасалгалап бүтүрүп алдык. ЛТР өлкө боюнча тележурналисттердин мектеби десем да болот. Бизге баягы жумушка келгенде айлыгына карап, түзүлгөн шарттарына карап, баардыгы келгенде жумушка алып иштеп аттык. Бирок үйрөнүп баарын тастыкандан кийин мен бүгүн айта алам, коркпой эле ушул биздин Кыргызстан боюнча ЛТРдин мектебинен чыккан адистер иштеп жүрүшөт. Бир чети мен сыймыктанам. Анткени ошончо өлкө үчүн биз теле мектеби болуп да бердик да, мындайынан айтканда. Мына бүгүнкү күндө өкмөттө иштеп атышат, жогорку кеңеште иштеп атышат. Телекомпаниянын мындай айтканда бир 80%нын көбүндө биздин мектептен, биздин телекомпаниядан үйрөнүп, билип кеткен биздин кесиптештерибиз кызмат кылып жүрүшөт. Алардын баардыгына ошол бирге куттуктайт элем. Мына ошондой түмөн түйшүк менен, кыйынчылык менен башталып, бүгүнкү күндө кадыресе Евразияга чейин үнү жеткен, экраны жеткен жакшынакай компания түптөлүп отурат. ЛФМ радиосу, илим жана билим каналы, кулачын кеңири жайган ЛТРдин канат бутактары. Билим каналыбыз аркылуу дагы биз азыркы учурда окуучуларга абдан чоң салым кошуп жатат. Анткени билим каналыбызда карап турса, байкап турушса, жалаң ушу көбүнчөсү билим тармагына ыңгайлаштырылган. Балдар мектептен албай калган, мектепке жетишпей калган, же болбосо ошол учурда эле мектепке барып мүмкүнчүлүгү болбой кала турган балдар боло турган болсо, ушу биздин билим телеканал аркылуу билимдерин өөрчүтүп, улап, ушул каналдар аркылуу билим алып кете беришсе дагы болот. ЛТРде илим билим каналы ачылып калып, анан эмгек өргөдөн келгенден кийин ошол жака бөлүнүп турмун. Тажрыйбалык журналисттердин бир катары бөлүп койдук деп айтты. Ошол боюнча мугалимдер менен, бакча, окуу жайлары, иш деги эле агартуу тармагындагы адистер менен иштешип келе жатам. Алардын эмгегин чагылдырууда мүмкүн болушунча алыбыздын жеткенин, акылыбыздын жеткенин ошо чагылдырып, элге журтка белгиле жеткиргенге аракет кылып атабыз. Өлкө ичиндеги маалыматтарды ыкчам жана таасирдүү чагылдырууда баарынан алдыда. Заман талабына ылайык интернет блоктар аркылуу баракчалар, каналдар, сайттар эффективдүү иштеп, көрүүчүлөргө ого өтөр ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Учурдан пайдаланып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, ар кандай тоскоолдуктарга моюн бербей, күжүрмөндүүлүк менен эмгектенип келе жаткан мээнеткеч
чакан коллективибизди бүгүнкү кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бул биздин өлкө, биздин эл, биздин каармандар, кесиптештерибиздин башкы темасы, сценарийи, тексттердин мазмуну, биздин турмуш, жумуш баарын сыктандырган ардактуу кесип жана эл сүйгөн ЛТР Кыргызстан.